Салам достор, Укмуштар ТВ каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен сиздерге 50-жылдары джунглиде маймылдар менен маймылдардын арасында чоңойгон 4 жашар кыз жөнүндөгү аянычтуу жана таң калыштуу бир окуяны айтып бермекчимин. Бул видеону акырына чейин көрүңүз. Бул окуя сиздин жүрөгүңүздөн орун алат деген үмүттөмүн. Биздин каармандын аты Марина Чапман. Аны уурулар уртап кетишкенде ал 4 жашта гана болгон. Ал окуя төмөнкүдөй болуп өткөн. Марина үйүнүн жанында ойноп жатканда эки киши артынан байкатпастан келип, озун жаап, буту колун байлап, бет кап кийгизип, унаанын артына салып жөнөп кетишет. Баягы экөө кызды джунглиге алып барып, эң таң калыштуусу эч нерсе кылбай эле Маринаны джунглиге таштап, өздөрү унаасына олтуруп кетип калышат. Токойду аралап жардам сурап жөнөйт. Бирок Марина ыйлап чыңырса да эч ким келбей коет. Элестетиңиз, 4 жашар кыз токойдо жалгыз жүргөнүн. Ошентип токойдо тентип жүргөндө Маринанын курсагы ачып, кыйналып жатканда дарактарда секирип ойноп жүргөн маймылдарды көрүп, алардын жанына барат. Маймылдар ыргытып жиберген банандарды Марина терип жеп, өзүн-өзү бага баштайт. Бирок бир күнү Марина тамаринт деген өсүмдүктү жеп, ууланып калат. Орусча айтканда отравление болот. Ошол кезде эң таң калыштуусу башталат. Баягы маймылдардын эң улуусу Маринанын жанына келип, аны кир суунун жанына алып барат. Марина ал сууну ичкенде кайра кусуп өзүнө келе түшөт. Ошол күндөн баштап Марина маймылдар менен чогуу жашай баштайт. Маринанын сөзүнө караганда, маймылдар ага жуунганды, өзүн-өзү тазалоону үйрөтүптүр. Жана эмени жесе болот, кайсыны болбойт, дарактарга да чыкканды үйрөтүшүптүр. Бир нече убакыттын ичинде маймылдар чыгарган үндөрдү да Марина түшүнө баштайт. Анын айтымында маймылдар ышкырганда тамагаш тапкандыкты түшүндүрөт. Ошол кезде баардык маймылдар менен кошо ошол жага чогуу барчубуз. Жана маймылдар ооздорун ачып, бакырып, кыйкырып баштаганда ал бир коркунучту түшүндүрөт дейт Марина. Марина токойдо канча жыл жашагандыгын билбейт. Бирок 5 жылдан ашык эмес болуш керек деп божомолдойт. Бир күнү Марина эки адамга туш болот. Бакыт кушу учуп келди го деп сүйүнүп кетет. Бирок сүйүнгөнү эрте эле. Анткени баягылар браконьерлер болуп чыгат. Алар кызга момпосуй берип, кызды алдап, унаасына салып, шаарга алып жөнөшөт. Байкуш кызды браконьерлер борделге, башкача айтканда сойкуканага сатып жиберишет. Ал жерде ал үй кызматкери болуп, бүт оор жумуштарды аткарып, кулчулукта жүрөт. Бир күнү ал жерден Марина качып кетет. Ал көчөдө тентип жүргөн, үйү жок, ата-энеси жок, ууру көчө балдарына кошулуп, алардын башчысы болуп алат. Уурулук менен жанын бага баштайт. Бир күнү полиция артынан кууганда, ал дарактардын чокусуна чыгып, жашынып алып, полициядан качып кетет. Ошондой күндөрдүн биринде Маринаны бир үй бүлө багып алат. Багы жокко дагы жок дегендей, Марина бул жерде бир мафиозинин кулчулугуна кабылат. Арадан 4-5 жыл өткөндө гана Маруха деген кошунасы Маринага жасалма документ жасатып, самолетко билет алып, аны Колумбиянын Богота деген шаарына качырып жиберет. Ал жерден баягы аялдын кызы аны тосуп алып, өзү багып алат. Өмүрүндө джунгли, көчө жана кулчулукту гана көргөн Марина жада калса стулда кантип отуруудан эшикти кантип ачканга чейин ошол үй бүлөдө үйрөнөт. 14 жашында ал өзүнө Луз Марина деген ысымды тандап алат. 1977 жылы Марина өзүнүн бакма үй бүлөсү менен Англияга көчүп барып, ал үйдө бала караачу болуп иштей баштайт. Ошол жерде болочок жолдошу Джон Чапман менен таанышат. Марина ага болуп өткөн бүт баарын айтып берет. Ага карабастан Джон Маринага баш кошот. Жада калса Маринанын китебин да чыгарганы аракет жасайт. Бирок басмаканалар Маринанын окуясына ишенбей, бул жөн гана ойдон чыгарылган окуя деп аны басып чыгарбай коюшат. Арадан көп жылдар өтүп, 2013 жылы бир басмакана Марина жөнүндөгү аты жок кыз аттуу китебин басып чыгарат. Ал китеп дүйнөгө бат эле тарап шедеврга айланат. Колумбиянын окумуштуусу калп детектору аппаратына окшогон аппаратта Маринаны текшерип, бул окуя чындыкка дал келет деп тыянак чыгарган. Азыркыга чейин бул окуя көп дискуссияларды жаратат. Чынында эле болгонбу же жокпу? Аны бир гана Аллах билет. Ошону менен биз бүгүнкү чыгарылышты аяктайбыз. Ушул видеого класс басып, комментарий жазып, биздин каналга катталып кетиңиз. Ал биз үчүн абдан маанилүү.